Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Ош шаарында Керметоо айылынан Шаракарган жеринен туугандар ушундай 5 сотыкка салынган, айланасы пескалок менен тосулган, 10 тонналык өзүнүн кудугу бар, ошондой септиги каралган, полностью бүтүп калган, ушундай 90 чарчы метрди ээлеген 4 бөлмөлүү өтө жакшы хай-тек стилиндеги үй таап койдум. Издеп жүргөндөр барбы? Жаңа базардан өтүп, сол жакка бурулган светофордон Керметоо айылынын аркасы бар. Ошол айылдын ичи менен түз келе берсеңиздер, жолдун оң жагында үйүбүз ушул жакта жайгашкан. Туугандар, бул жакта агын суу кеңири, жашыл, жапжашыл өтө жакшы айылдардын бирөөсү. Таза суу мына ушул жерге чейин келген, ар көчөгө чейин тарттырып алсаңыздар болот. Газ өйдө тарапка чейин келген. Ошол туугандар, газ менен таза сууну тарттырып алсаңыздар, калган бардыгы бар. Өтө шикарный жакшы үйлөрдүн бирөөсү болуп калат. Ошондой туугандар, бул жакты көрсөңүздөр болот. Мен турган жер азыр Керметоо айылы, жолдун боюнда өтө жакшы салынган үйлөрдүн бирөөсү экен. Ээси Бишкектен үй алгандыгына байланыштуу бул үйдү сатып атат экен туугандар. Ошого келип көрсөңүздөр болот. Болбосо бул үйдү тек гана ушу өзү үчүн жасагандай эле салган экен. Ушундай качественный дарбазаларды коюп, жакшы 5 сотуктагы тегиз жерлерге ушул үйдү курган экен туугандар. Сырты базалит менен утепление болгон. Андан кийин плесмопоездо биринчи курулуп, тургузулуп, андан кийин бышкан кирпичтен курулган өтө жакшы качестводагы үйлөрдүн бирөөсү экен. Сыртты көрсөтүп кете турган болсок туугандар, бул жакта өзүнүн барбекю зонасы, ушундай бул жакта жашылдандыруу зона кыласыздар. Бул жакта септик, андан кийин бул жакта сырткы ажатканасы дагы бар экен. Үйдүн ичин көрсөтө турган болсок туугандар, бисмилла деп кирип келе турган болсок, мына ушундай чоң прихожкасы менен бүтөйүн деп калган ушул үй туугандар. Бул жака келе турган болсок, ушундай 1, 2, 3 жана 4 бөлмөлүү үй. Сол тараптан баштай турган болсок, сол тарапта мына ушундай детский бөлмөсү, өтө жакшы качествода курулган, потолоктун бийиктиктери бийик туугандар, 3 метр чыгып калса керек. Айнектер мына ушундай качественный курулган, салын коюлган, алюминиевый. Мындай кылсаңыздар ушундай ачылат. Көрсөңүздөр болот. Андан кийин жалпы 90 квадрат метр болуп калат экен. Бул жакта болсо дагы бир спальный. Көрсөңүздөр болот. Электроникасы бардыгы бүткөн, потолоктун натяжной тартылган. Ошо астына ламинат басасыздар, бүттү туугандар. Жакшы ошондой. Бул жакта мына бул жак санузел болот, өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Өтө просторный, чоң санузел экен. Жакшы качественный салынган үйлөрдүн бирөөсү туугандар. Бул жак кухнясы болуп калат. Кухнясы ушундай узун, чоң, көрсөңүздөр болот. Кухняда мына ушундай качественный алюминиевый туугандар, чоң, өзүнүн эшик жана айнеги бар экен. Бул жактан чыга турган болсоңуздар, бул жак летний барбекю зона болот. Жайында мангалды асып алып отурасыздар туугандар, өтө жакшы. Ушундай чоң холл экен. Бул жак болсо коноктошуучу бөлмөсү, өзүнүн ТВ зонасынын электроникасы каралган. Мына ушундай потолоктор тартылып, бүтөйүн деп калган үйлөрдүн бирөөсү. Ламинатты басасыздар, бүттү туугандар. Ошол. Жакшы экен, өтө сонун үйлөрдүн бирөөсү экен туугандар. Асты пол утепление болгон экен. Сыртыдан базалит утепление болгон. Бул жакты көрсөңүздөр, бул жакта мына ателье уктоочу бөлмөсү, дагы бир спальныйыбыз болуп калат. 1, 2, 3, 4 бөлмөдөн турган. Ошондой эле санузел, кухнядан турган, өзүнүн летний барбекю зонасына чыга турган, жакшы минимализм стилинде курулган, хай-тек стилинде курулган ушундай үйлөрдүн бирөөсү экен. Баасына келе турган болсок, баасы $120 000, дагы бир аз сүйлөшүү жолдору болот. Эгерде Бишкекте үйүңүздөр болсо, сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Жакшы үйлөрдүн бирөөсү экен. Эсин номерин ушул жерге экранга жазып койдум. Чала бересиздер.